Саламатсыңарбы балдар? Сабактын темасы тарыхый эстеликтерди сактап, көрктөндүрүп, жашылдандыруу иштеринин келечеги. Сабактын максаты балдар тарыхый эстеликтер жана бедисчилик боюнча түшүнүктөрүн бекемдешет. Эстетикалык жаратылыштагы көрүнүштөрдү туура ылайыкташтырып чагылдыра билет. Табиятты тааный билүүгө, ылайыкташтырып иштете билүүгө тарбияланышат. Бедис тууралуу түшүнүк берүү. Табиятта биздин ата-бабалардан калган кайталангыс бир нече эстеликтер сакталган. Европа жана Азия өлкөлөрүндө дагы тарыхта сакталган таш, гипс, баалуу таштардан, металлдардан, жыгачтан жасалган эстеликтер кездешет. Ал аркылуу ошол учурдагы маданиятты, адамдардын жашоо тиричилигинде өзгөчө белгилери баамдайбыз. Байыркы эстеликтер ар бири ар башка окуяларды, уламыштарды аткарылып, дүйнөнүн баардык бурчуна тараган. Алар табият койнунда, же шаарларда, тоолордо, айылдарда, кыштактарда, турак үй астында да жайгашкан. Биз бедис тууралуу мурунку жылда дагы түшүнүк алганбыз. Эске салсак болот. Бедис бул скульптура. Сүрөт өнөрүнүн бир түрү. Скульптура деген сөздү байыркы римдиктер ойлоп табышкан. Скульпо латынча чегем, жоном, кесем дегенди түшүндүрөт. Биринчи бедисчиликтерди аткарган иштери алгачкы адамдардын колу менен чоподон, таштан, жыгачтан, жаныбарлардын сөөгүнөн божомолдоп жөнөкөй жасалган. Улам барган сайын бедис анын түрлөрүн көркөмдөлүп, кооз жана кылдат аткарылган иштерге кирген. Бедис бул түрлөргө бөлүнөт. Рельеф деп бөлүнөт. Рельефтин эки түрү бар. Ба рельеф, анан го рельеф, анан контр рельеф деп. Ба рельеф деп бул тегиз бетине жасалган нерсенин калыңдыгынын жарымы, аз же жарымы чыгып турат. Го рельеф болсо бул тегиз беттен жасалган нерсенин калыңдыгы жарымынан көбү чыгып турса, бул го рельеф деп айтылат. Ал эми контр рельеф болсо жыгачтын, же таштын, же буюмдун ичинде оюлуп түшүрүлгөн рельефтүү көрүнүштү атайбыз. Садыков Турганбай кыргыз эл баатыры, бедисчи, сүрөтчү, Лениндик сыйлыгынын лауреаты, социалдык эмгектин баатыры. Бул эмгектер кыргыз элинин белгилүү бедисчиси Турганбай Садыковдун чебер колунан жаралган. Бишкек шаардын көркүнө көрк кошуп турган Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониянын алдында тургузулган Манас айкелдин сүрөтү тургузулган. Турганбай Садыков филармония алдындагы манасчылардын айкелин Ала Тоо кинотеатрындагы жанындагы революциянын каармандарын жана Ибрагимов көчөсүндөгү 1941 жана 45 жылдардагы Экинчи дүйнөлүк согуштун катышуучуларынын арналган тургузулган комплекстин, ошондой эле Ала Тоо аянтында Эркиндик айкелинин автору. Ал Бишкектеги Көркөм өнөр академиясынын анын алдындагы таланттуу балдардын жатак мектебинин негиздөөчүсү. Балдар, үйгө тапшырма. Бедистин кандай түрлөрүн билесиң? Бедисти жасоодо жергиликтүү кандай каражаттарды колдонсок болот? Саламатта калгыла.